Бұл бір еле балықшы шаһары қаралып отқан жері жоқ. Балықшы шаарына мына азыр 500 миллион сом ақша бөлінді. Башқа шаһарларға мына миллиардтаған ақшалар бөлініп отады. Мен жақын күндер эле мына bir ай 2 айда эле бөлінген ақшалар бойынша есіме келген айта кетейін. Мына Қочқор районына, Қочқор шаарына миллиард ақша бөлдік. Қочқор шаары емес, районның борборына. Миллиард ақша бөлдік. Ал жерде стадион, больница, парктары, жана башкалары жаңадан курулуп атат. Нарынга мына Нарын шаарынын өзүнө эле акыркы мына bir жылда, мына быйылкы эле жылы Нарын шаарынын өзүнө эле bir 4-5 миллиард акча кетти. Так, кече барып мына мен тигил Акталага барып келдим. Актала районуна, Баятова айылына. Ал жерде больница куруу, жанагы парктарды куруу, жана башка боюнча ал жердин акчалары аз эсептелип чыгарылып атат. Эсептеп чыгарып менен ал жерге да акчасын бөлүп беребиз. Жок дегенде 1,5 миллиард акча бөлүп беребиз. Так, Токмок шаарына мына. Токмок шаарына 1,5 миллиард акча бөлүндү. Андан сырткары мына Токтогул шаарына 1,5 миллиард акча бөлүндү. Шаардын ичинде больницалары, жолдору, мектептери, бала бакчалары жана бардыгы курула турган болуп туруп. Кара суу Ош жолуна кече күнү миллиард акча бөлүндү, өзү 2 миллиардга курулат экен. Миллиард акча бөлүндү. Андан сырткары кече күнү эле мына бул Алай Ылайтала деген жол бар. Мына бул жанагы эркештер менен түшүп келе жатканда чоң машиналардын бардыгы биринчи Алай аркылуу, Гүлчө аркылуу Ошко түшүп, Оштон анан кайрадан өзгөнгө чыгып, анан бул түндүк тарабыбызга кетет. Ошону түз жол жасаш үчүн ал жерге ошол Гүлчө, Алай, Гүлчө, Ылайтала, Советке түшө турган Каракулжага жолуна ал жерге 1 миллиард сом акча бөлүндү. Токтогулдан Бешташ деген айылы бар, Бешташ өрөөнү бар. Жанагы Токтогул сатылган, туулган айылдар. Ошол жерде bir 15 чакта айылы бар. 30 миңден ашык адам жашайт. 55 километр экен. Ал жерге 1 миллиард сом акча бөлүндү. То есть акыркы эле мына 1 айдан ичинде bir 10-15 миллиардтай акча ушу элдин турмушун жакшыртуу үчүн бөлүнүп атат. Бул акыркы эле мына 1-2 айдын ичинде. Ал эми жыл башынан бери канчалаган акчалар бөлүнүп атат. Мен мына азыр чын айтканда эсимден да чыгып калды. Жалал Абад шаарына канчалаган акчалар бөлүндү. Мына тигел эменин Каракулжа, өзгөн Каракулжа жолуна 1,5 миллиард акча бөлүндү. Жанагы Нокаттын жолуна 1 миллиард акча бөлүндү. То есть ушинтип эле акчалардын баары бөлүнүп, ошол жумуштар бүтүп атат. Ошол бөлүнүп бүтүп аткан айрыкча мунун бардыгы, бул акчалардын бардыгы президентибиздин турукташтыруу фонду, стаб фонд деп коет. Ошондон бөлүнүп атат. То есть бюджеттен каралып, бюджетке киргизилип, бюджет анан кийин жана каралып аткан жок. Бул жанагы кошумча түшкөн акчалардан бөлүнүп атат. Бул кошумча акчалар кайдан түшүп атат? Муну дагы сиздерге мен бир аз түшүндүрмө берип айта кетейин. Бул кошумча түшкөн акчалар, урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына акыркы 35 жылдан бери эгемен алып калдык. Кудай буйрса эндиги жылы белгилейбиз 35 жылдыгыбызды. 34 жыл болду. Ушул акыркы 35 жылдан бери мамлекетибиз таландыда калып келген. Муну ачык айтышыбыз керек. Эл журт муну билиш керек. Кантип таландыда калган? Себеби Союз маалында топтолгон бардык мамлекеттин байлыктары, мамлекеттин күчү, мамлекеттин ошол топтолгон инфраструктурасы бардыгы жанагы приватизация деген шылтоонун негизинде арзан же болбосо бекер ар түрдүү адамдарга берилип кеткен. Көптөгөн жерлер, заводдор, фабрикалар, участкалар, жерлер, автобазалар, комбинаттар бүт бардыгы жеке адамдардын колдорунда өткөн дагы алар аны өзүнүн мамлекет үчүн эмес, кайрадан завод фабрика кылып эмес, кайрадан комбинат кылып, автобаза кылып жыргатып эмес, элге жумуш ордун коюп эмес, алар жеке өзү үчүн пайдалана башташкан. Ошонун негизинде мамлекетибизде бир нече жүздөгөн же болбосо миңдеген бир бай адамдар өтө мамлекет тарабынан, элдин эсебинен байыган адамдар пайда болгон. Ушундай катмар пайда болгон. Ал эми калган миллиондогон биздин жарандарыбыздын бардыгы эч нерсеси жок, жакыр бойдон, мамлекетибиз жакыр бойдон, ошо бойдон калып кете бергенбиз.
Андан сырткары мамлекетти талаптонуу акциясы андан ары да уланган. Кимдер чыга баштады? Ошо мамлекеттин колундагы азыркы күндөгү же ушуга чейинки күндөгү байлыктардын бардыгын урду. Мамлекеттик бийликке мамлекеттин акчасын урдоо үчүн келип калышкан. Мэр болуп келесиңби, аким болуп келесиңби, губернатор болуп келесиңби, министр же башка кызматка келесиңби, мамлекеттин акчасын урдаш үчүн келип калышкан. Мына, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир замандарда ушул жогоруда айтылган мамлекеттик кызмат орундары сатыла баштаган. Кадимкидей сатыла баштаган. Ар бир мамлекеттик орундардын өзүнүн ставкалары болуп калган. Ал эми сатылган орундарга да толукташ үчүн ошо сатып алган адамдар кайрадан келип бийликке келип ошол акчаларды тоношкон, элдин бюджетинен алган, мамлекеттин бюджетинен алган, мамлекетке үй куруш үчүн бөлүнгөн 100 сом акча болсо, эми мисалга айтып атам. Ошонун 50-60 сомун талаптанып жок кылышкан. Үйдө курулбай калган, акча да жок болгон, эл дагы жакырлангандан жакырлана берген. Мамлекет жакырлангандан жакырлана берип, күчү соолуп мамлекеттин же аскери тарабынан, же граждандык тарабынан алсыз болуп бараткан бардык жерде. Бирок мамлекеттин ичинде жанагы коррупционерлер өтө бай коррупционерлер пайда болгон. Мына ушуну менен күрөшүү, ушуну кайра калыбына келтирүү, мамлекеттин күчүнү, мамлекеттин акысын, мамлекеттин байлыгын өз элине жумшоо, бул негизги максаттарыбыздын бири болгон. Урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон талаптары да ушу болду. Мына президенттин командасынын, Садыр Кожоевичтин командасынын бийликке келгенине мына азыр 6-жыл кетти. 5 жыл толуп 6 жылга кетип атабыз. Мына ошол жерде президент жанында биз жыл бастан зыңкыйып иштеп келе жатабыз. Президент айрыкча ошо мага койгон талаптары негизинде коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, мамлекетти күчтөндүрүү. Мамлекетти күчтөндүргөндө аскери жагынан, мен эми айтпай эле коеюн, көптөгөн нерселер бар. Аскер кызматчылар өтө жакшы билет. Аскери жагынан күчтөндүрүү, граждандык жагынан күчтөндүрүү, мамлекетте иштеген, жашаган элдерибиздин жашоо турмушуна пайдалуу иштерди жана ошолордун жашоо турмушун жакшыртуу максатын койгон. Аны үчүн эмне керек эле? Финансы керек эле. Ошол талап тоногон адамдардын тизмесин алып, бардыгын алып бирден экиден алган байлыктарынын бардыгын мамлекетке кайтарганга аракет кылдык. Бүгүнкү күндө ошол талап тононгон мамлекеттин байлыгынын жок дегенде бир 70% кайтып калды, Кудай кааласа.